28-avgustda Каракечеде көмүр ташыган айдоочулар менен Жумгал жергесинин тургундарынын ортосунда чыр чыкты. Келишпестик ок атууга чейин жетип, айдоочуга кол салгандар таптырбай кеткени кабарланды. Окуя ансызда көмүр кенинде иш токтоп турган кезге туш келди. Буга чейин кенге бара жаткан жолго көчкү түшүп, жолду бууп калган болчу. Нарын облусунун Жумгал райондук милициясы 28-августта көмүр ташыган айдоочуга кол салуу фактысын иликтеп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы милицияга Чүй облусунун тургуну арыз жазып, белгисиз кишилер ага кол салганын билдиргенин маалымдады. Баштапкы маалыматка ылайык, ал Хово өлкөсүндөгү жүк ташуучу автоунаасы менен балыкчыны көздөй көмүр алып келе жатканда Чаек жана Байзак айылдарынын ортосунан белгисиз адамдар жолун тосуп, унаанын терезесин таш менен талкалап, 2 жолу ок атышкан. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барганда, автоунаанын сол жактагы айнеги сынып, дөңгөлөгүндө октун издери болгон. Социалдык тармактарда жабырлануучунун сүрөттөрү да чыкты. Бирок милиция анын саламаттыгына байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Окуяда жабыркагандыгы айтылып жаткан айдоочу менен чогуу бир фирмада көмүр ташып иштеген Канат Асанкулов аттуу адам маалымат булактарына төмөнкүлөрдү билдирген. Медициналык бет кап тагынып алып, айдоочуга көмүр ташып жолду талкалап жатасыңар деп коркутушкан. Айдоочу аларды тааный албай калган экен. Ал машинесин айдай качканда таш менен айнектерин күүп салышкан. Мылтык менен 2 жолу атышкан. Айдоочунун колун айнектер тытып кеткени болбосо, олуттуу жаракат алган жок. Азыр анын акыбалы жакшы. Мындай келишпестиктер мурда да болгон. Бирок ок атканга чейин барган учур болгон эмес. Факт боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Милиция ок атууга тиешеси бар жарандардын өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бирок шектүүлөр кармала элек. Алдын ала айтылган маалыматтарга ылайык, чыр көмүр ташыган айдоочулар автоунаасына көмүрдү нормадан ашыра жүктөп ташып жатканынан улам чыккан. Жергиликтүүлөр аларга ашыкча салмактагы жүк менен айдап, жолду бузуп жатасыңар деген маселени коюп келген. Кенде жыл сайын чыр чыгып, атүгүл адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. 2014-жылы мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында Каракече көмүр кенинин кире беришине көзөмөл бекети коюлган. Ал эми өткөн жылы онлайн камералары коюлуп, аны Бишкек шаарынан карап тургандай демилге ишке ашканы кабарланган. Каракече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кыргызстан bir жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү Каракече көмүр кенинен казылат. Ал эми Бишкектеги жылуулук электр борбору bir жылда 1 миллион 140 миң тонна көмүр жагат. Анын 680 миң тоннасы Каракече кенинин үлүшүнө туура келет. Өткүрбек Рахманов, Регион.